тилекке каршы көргөн жокпуз да. Мына атамдардан угуп, чоң апамдын айтканын апам айтып берчү. Жараткан адам баласына кандай бир жакшы касиеттерди, кандай бир жакшы нерселерди берген болсо, ошол кишиде ошонун баарын алып жүргөн киши болгон экен да. Кичипейилдиги, адамгерчилиги, жанагы Алык атабыз айткандай жибектей жумшак киши болчу деп, улуу кичүү дебей, адамдардын эми кандай десем, ар кандай болот да. Эми ошонун баардыгына дагы бир өзүн бир обдулуп, бир ачуусун келтирбей, ошонун да жолун таап, сылап сыйпап кеткен киши болгон экен да. Токтогул бул неберелери, ал кишинин урпактары үчүн чоң сыймылыбыз. Жанагы элдин берген баасы, мурунда айтылган, жана азыркы элем ушул юбилей маалында жакшынакай мындай ой пикирлер айтылып атат. Ушулардын баарын укканда ушундай көңүлүң көкөлөп аябай канаттанасың да. Чоң көлөмдүү баягы макала китеп жазгандар мындай турсун жөн эле токо деп бир эки ооз эскерип койгон кишилерге да абдан ыраазылыгымды айткым келет. Токтогул Сатылгановдун өз оозунан Анжан окуясы болгондон кийин 30 жыл өткөн соң жазылып алып жаткан бул маалыматты Омур Сооронов кол жазма фондусунан чаң басып жаткан жеринен алып чыгып, аталган макаласында жарыялаган. Ладышевдин андан аркы жазгандарын урунтуу жерлерине токтоло турган болсок, Токтогул бул 1897 жылдын июнь же июль айларында Шадыбек Калпанын үйүнө барганын, ал жерден сыйлуу кийим кийгенин, андан соң Алексеевка кыштагындагы Төрө Бешкемпировдун үйүнө жөнөшкөндүгүн, ал жерден Ферганадан келген 3 конок менен сүйлөшкөнүн, сөз капырлардын каптап кеткени, орустарды Ферганадан кууп чыгып, кайрадан мусулмандардын өлкөсүн түзүү керектиги жөнүндө болгон экен. Бул жолугушууга чейин ар бир сый көргөн үйүндө Токтогул ырдап берип келген. Бирок бул саам Токтогул үчүн бардыгы башкача болду. Токтогул сен кезеги келди, меймандарга Ырдап бер. Анан комузун алып эле, анан кийин чертейин деп баштаса, тигилердин бири айтат, жок. Мындай шаңы шөкөттү кереги жок. Бул өтө маанилүү маселе. Ошондуктан тынч, мындай ал кийин болор дегенде Токтогул өмүрүмдө биринчи жолу дейт ырдабай калган учурум дейт. Жаманбы жакшыбы Ладышевдин бул жазмасы Токтогулдун өмүрлүк жолунда буга чейинки билинбей келген жаңы фактыларды ачат. Токтогул демек Кетмен-төбөдөгү Ишен Калпан менен туруктуу байланышы жок болсо дагы жолуккандыгы анык. Бирок жолуккан күндөн тартып Токтогул кандайдыр бир аракеттерди кылдыбы? Анжан көтөрүлүшүнө айыл-айыл кыдырып элдерди күттөдү? Күмөндүү суроолор көп. Кызыктуу жагдай. Анжан көтөрүлүшү Советтер бийлигинин алгачкы жылдарынан тартып Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөн доорго чейин реакциячыл, жалпы прогресске каршы калың калкты караңгылыкка түрткөн, ушул жапайы эле бир ислам фанаттарынын баш көтөрүүсү катары сыпатталып келген. Бирок андан кийин убакыт өткөн сайын Компартиянын багыты өзгөрүлүп, 60-жылдары Хрущевдун жылуу заманынын жели ура баштаган мезгилден тартып, ушул Ташкентте кайсы бир илимий семинарда Анжан көтөрүлүшү эч кандай бир эле реакциячыл эмес, ушул улуттук боштоңдукка багытталган. Кош эзүүчүлүктөн келип чыккан карапайым калктын баш көтөрүүсү катары аныкталып, сыпатталган эле да. Бирок жеке Токтогул үчүн мындай бийликтин расмий аныктоосу ойлонуп көрсөк тиешеси деле жоктой да. Эмне дегенде Токтогул ошол кезде деле, балким ошол окуяга чейин деле карапайым калктын таламын талашып, уятсыз Ишен Калпалардын жоруктарын айтып, ыйманы кеткен байманаптардын абийирин ачып ырдап келген. Ошондуктан Анжан окуясына эгер Токтогулдун кыйыр мамилеси бар болсо, анда жакшы. Себеби Анжан көтөрүлүшү бул Орто Азия элдеринин улуу боштондукка болгон аракети, баш көтөрүүсү болгон. Токомдун мындай кыймылга катышканы аны биздин көз алдыбызда аброюн ого өтөр көтөрмөлөп тургандай. Эгерде качтыгы жок болсо, анда деле жаман эмес. Себеби Током өзү эле турган турпаты, ырдаган ырлары, басып өткөн жол менен чыныгы элдик баатыр деген наамга ээ болгон зат. 1898 жылдын 17 июнү кечки саат 17:30-да Токтогул Сатылганов Наманган түрмөсүнүн босогосун аттайт. Ушул таптан баштап Током үчүн эчен деген жылдарга созулган азаптуу күндөр башталат. Жыйырма 9-июнь Наманган түрмөсү.
токтогул түрмөгө келгенине 12 күн болду. Суракты Избаскент участогынын приставы Агабеков жүргүзүүдө. Мынакей Агабеков. Котурмочулук милдетте Наливкин аттуу кызматкер. Мына Наливкин. Бул экөө тууралуу айта турган болсок, эми Агабеков бул татар өңдөөш улуттагы администрациялык кызматкер. Ал эми Наливкин Түркістан крайында көп жылдан бери жашаган, бул жердин акыбалын жакшы түшүнгөн, эки тилде тең кыргызча, орусча кенен сүйлөй алган тилмештирди. Фамилия, имя, отчество. Аты жөнүңдү айт. Сатылган уулу Токтогул. Из какого племени ты, Токтогул? Уруун кайсы? Сарттар урусунан. Из племени Сартов. В каких отношениях ты был с Шадыбеком Колпой? Шадыбек Калпа менен кандай байланышта элең? Шадыбек Калпа менен эч кандай байланышым жок. Говорит, что ни в каких отношениях не был. Третьего июня у Шадыбека собралось много народу. Поговаривают, что ты тоже там был. 3-июнда Шадыбектин айылына чолгон кыргыздардын арасында бар экенсиң го? Жок. Мен Шадыбектин айылында эч качан болгон эмесмин. Я не бывал у него. Признавайся, есть свидетели. Булуш Керимбай и староста первого села видели тебя у Шадыбека. Керимбай Булуш менен биринчи айылдын старчын айтып жатышат. Силер төңкөрүшкө даярдык көрүш үчүн Шадыбек Калпанын үйүндө чогулган экенсиңер. Мойнуң ал. Күбөлөр бар. Жок. Мен эч качан Шадыбек Калпанын үйүндө болгон эмесмин. Болсом болдум деп айтмакмын. Я никогда не бывал у Шадыбека. Был бы, сказал бы. Что ты знаешь о подготовке к восстанию? Төңкөрүш жөнүндө кабардар белең? Жок. Эч кандай кабардар эмес болчу. Нет, я ничего не знал. Избаскент участогынын приставы Агабеков Токтогулга ишенбейт. Негизинен ала турган болсок, ушул Суу Самыр кең кол кара кыр болуштугунан кармалган 64 адамдын сурак иштери бул эми алдын ала кабыл алып калган чечимди гана расмий түрдө бекитүүнүн спектакли болгон арас. Себеби кармалгандардын бардыгы бири да калбай күнөөлүү деп табылып, анын 34-ü алдың өлүм жаза алып, андан соң 7 жылдык сүргүнгө айдалган болсо, калгандары да ар түрдүү жазаларды алышкан. Ал эми эки болуштуктан кармалган жалпы жонунан 64 адамдын кандай акыбалда кармалганын жазалоочу отряддын жетекчиси Николай Бушиндин эскермесинен жакшылап аңдай алсак болот. Бушин жазгандай кармалгандардын көпчүлүгү эч кандай төңкөрүшсүз эле тынч өздөрүнүн чарбалык иштери менен алек болуп жатышканда кармалышкан. Жана кармалганда эч кандай каршылык да көрсөтүшкөн эмес. Суу Самыр боюнча көтөрүлүшчүлөрдүн лидери делген Шадыбек Калпадан гана газоватка үндөгөн 1000 төөлүк Мадали Эшендин каты жана бир курал табылганы болбосо, калгандарынан курал түгүл таяктагы табылбаптыр. Признавайся! Последний раз спрашиваю! Акыркы жолу сурайм. Мойнуң ал. Жок. Менин эч кандай күнөөм жок. Мен эч нерсе билбейм. Нет, я не виноват. Ничего не знал. В камеру его! Суу Самыр болуштугунан келген жазалоочу отряддын жетекчиси Бушин бул шаардык кызматкер. Бушиндин Суу Самырдагы акыбал тууралуу маалымат алууга бир эле булагы бар. Ал жергиликтүү болуш. Бушин жазалоочу отряддын ишмердүүлүгүн тек гана болуштун көргөзмөсү айтып берүүсү менен жүргүзөт. Ошондуктан өзүнүн эскермесинде кара менен актын үстүнө болуш көрсөткөн баланчы адамды камакка алдым, болуш көрсөткөн түкүнчү адамды камакка алдым деп баса белгилөөдө. Демек бардыгы келип Бактияр Рыскулбековго такалат.
Бушенге жашыруун кат жөнөтүп, Суусамырда Анжан төңкөрүшүнө тиешеси бар адамдар калды деп маалымдагандагы Бактыяр болот. Себеби борбор жерлерден кабарларды болуштар гана аркылуу алып турушкан. Атайын бир комиссияларды кошпогондо гана болуштар уез башчыларына коомдук саясий акыбал тууралуу расмий маалымат жөнөтүшөт. Бул алардын түздөн түз милдети. Ошол мезгилде жанакы болуштук шайлоодо экинчи тарапты атаандаштарын же болбосо өзүнүн үстүнөн улам арыз жазган адамдардын үстүнөн бир шылтоо таап, аларды жазалатууга ошол Бактыярдын жакшынакай бир мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ал отурду дагы өзүнүн каршылаштарын биротоло коркутуп, үркүтүп, жазалатуу максатында Анжан көтөрүлүшүнө Шадыбектин тегерегинде дагы адамдар топтолуп, куралчан адамдар Анжанга барабыз деп ушундай бир аракет кылып аткан учурларды биз байкадык. Тезинен келип туруп, ошол адамдарды кармап жазалабасаңар болбойт деп 1898-жылы 5-июнда Бактыяр өзүнүн катын кошуна бул жактагы Оли Ата уездин жетекчиси Калабырга, андан кийин Наманган уездин начальнигине жиберди. 2 кат жиберди. Приговор. По указу Его Императорского Величества 1898 года августа 3-го дня Временный военный суд города Намангань под представительством председателя суда генерал-майора Лобовского в закрытом судебном заседании слушали дело о туземцах Ферганской области 1 Сусамырской волости. Шадыбек Хальфа Ширгазиев, кыргыз, рода Багыш, 70 лет. Умить Альбек Багыштеков, кыргыз, рода Саяк. Ибрагим Бакиев, кыргыз, рода Кутунай, 27 лет. Барчин Исмаилов, кыргыз, рода Багыш, 37 лет. Нурмедь Сальманов, кыргыз, рода Бегет, 14 лет. Преданным военному суду командующим войсками Туркестанского военного округа по обвинению в участии в заговоре с целью ниспровергнуть русское владычество в крае. Выслушать дело суд признал виновными подсудимых Шадыбека Хальфа Ширгазиева, Умать Альбек Багышбекова, Тюраби Бешкампирова, Мирзабек Наркозыев. Россия империясы үчүн бул көтөрүлүш күтүүсүз сокку болгон. Бардык эле улуу державалардай өз бийлигин коргоп калууда падышачылык революционерлерди катуу жазалоону чечет. Империядан башка реакцияны күтүп болбойт эле. Тагдыр талашына Каспийден баштап Кытай менен Индиянын чегине чейинки жаткан аймак түшкөн. Өз мезгилинин кардуу системалар сыяктуу эле империя Анжан көтөрүлүшүнө катышкандарды катуу жазалайт. Жалпы жонунан 500дөн ашуун адам кармалып, анын бир нечеси дарга асуу аркылуу өлүм жазасына тартылып, мынакей уникалдуу сүрөттөр. Калгандары ар кандай мөөнөттөргө Сибирге айдалып, кээ бирлери ички Россиядагы түрмөлөргө жөнөтүлгөн. Мадалешендин Ферганадагы айылы жер менен жексен болуп түздөлүп, ал жердеги бүт тургундар сүрүлүп чыгарылат да, орус дыйкандары үчүн жаңы айыл курулган. Мындай ээн башты кайра кайталанбас үчүн империя Фергана өрөөнүнө 300 000 рубльдук кун салат. Соттолгон адамдардын бардыгынын мал-мүлкү конфискацияланып, сатыкка коюлган. Токтоолдун мал-мүлкү 16 сом 10 тыйынга бааланат. Белек Солтоноевдин Керемет Кызыл Кыргыз тарых аттуу чыгармасындагы маалыматка таяна турган болсок, ал кезде бир азыят 11 сом турган. Соолук кой 1 сом 1,5 сомдон ашпайт. Уйдун баасы 6 сом 7 сом тегерегинде болгон. Козу 80 тыйын, серке 40 тыйын. Токтоолдун малы менен мүлкүн кошкондо 16 сом 10 тыйынга чыгып жатат. Демек 16 сом 10 тыйынын ичинде малынан тышкарыдагы мүлкүнүн баасы бар экенин эске алсак, анда жарытып деле кеткен турмуш болбогонун аңдай алабыз. Ошол токтоолдон төлөтө алган контрибуцияны малга айланта турган болсок 16 сом 10 тыйын, эмнени алабыз? Эми Белек Солтоноевдин маалыматына таяна турган болсок, ошол кезде уй баласы абдан бир керектүү жандык эмес беле. 6 сомдон болуптур. Ошол 16 сом 10 тыйындан 12 сомуна 2 уй алсак болот, 6 сомдон. Мынакей. 6 сомдон 2 уй алсак болот.
6 сом, 6 сом, 12 сом. Андан соң не алсақ болады? Қойлардан 1,5 сомдан тұрчу екен. 2 қой алабыз, 3 сом. 12 сом плюс 3 сом, 15 сом болабы. Андан қалқан ақчабызға міне қозы алсақ болады. 80 тиынға. Ортолық басы. Қалған 30 тиынызға эми ешкіге ақчабыз жетпей қалды. Серкелер 40 тиын тұрчу екен. Эми будан да бір жақшылап саудалашсақ, дүңнен алып отабыз да. 30 тиынға bir серке алсақ болады. Мынаке сүргін қайдалардың алдындағы тоқоңдың бүт дүниесі. Bir келіншеге, bir апасы, 2 баласы бар, 34 жаштағы Тоқтоғұл Сатылғановтың финансылық ахуалына ушундай болуп тур. Чындыгында а кишиге сиз айткандай жанагындай көйнөктүн да чапандын да кереги жок эле. Керек болсо айдап коро мал айдап келчикен. Ошонун баарын таратып берчикен. Бул дүйнө корчулук жок экен да ал кишиде. Аны түшүнүк жок. Анын жашоосу дагы, ой жүгүртүүсү дагы мындай бир башкача болгон. Эми азыр деле андай адамдар болмок деп ойлойм да. Бирок азыркы күндө эми баягы көрөк кат деп атпаймынбы? Ошого көбүрөөк берилип кеткендиктенби? Балким жоктур. Мен да аны айта албайм. Эми бардыгы эле мындай адамдардын оозунан угуп калсам, эми андайгы киши кайдан? Андай киши да 1000 жылда бир жаралса деп калышат. Чындыгында эле бир уникалдуу, бир башкача дүйнөдөн келгендей болгон адам болгон экен чоң атабыз. Кетментөбөдөгү Шадыбек Калпанын үйүнөн газоватка үндеп чакырган кат катуу компромат болуп берет. Орустарга каршы согуш ачууга үндөгөн кат табылган соң 70ке таяп калган Шадыбек Калпа сөзсүз күнөөкөр атка конот да, ага кандайдыр бир себептер менен тиешеси барлардын бардыгы орус администрациясынын алдында катуу жазаланыш керек болот. Сотто келтирилген 24 күбөнүн 3-өсү Токтогулду Шадыбектин үйүнөн 3-июнь күнү көргөндүктөрүн баса белгилешет. Ал 3 адам Кетментөбөнүн болушу Бактияр Рыскулбеков, болуштукка кандидат Керимбай Атакан уулу жана 1-айылдын старшыны Чыналы Бикиев болушкан. 3 августта Наманган шаарында генерал-майор Лобовскийдин төрагалыгы астында убактылуу аскер талаа соту Шадыбектин шайкалары деп аталган 64 адамга өкүм чыгарат. Анын 34-ü суусамыр болуштугунан, калганы кең кол каракыр болуштугунан камалгандар болгон. Сот чечими боюнча 1000 төбөлүк ишен менен байланыш түзүп, орус мамлекетине каршы чыккандар үчүн мыйзамдын 249 беренесине ылайык суусамырдан айдалып келген 34 адам өлүм жазасына тартылууга буйрулат. Бирок убактылуу сот соттолуучулардын кармалып жаткан убагында эч бир каршылык көрсөтпөгөндүктөрүн, жергиликтүү администрацияга эч кандай чыгым келтирбегендерин эске алуу менен суусамыр болуштугунан келген ошол 34 адамдын өлүм жазасын кийинки эле чечим менен каторгалык режимге 5 жылдан 7 жылдык мөөнөткө чейин сүргүн менен алмаштырган. Токтогулдун өмүр баянында коюлуучу түрлөр, ачылуучу тырмакчалар али арбын. Кеңеш өкмөтүнүн убагында Токтогулдун өмүр баянын кароодо жалпылай эле элдин көбүнчөсү Токоңду ушу ири суу жайлоосунан кармаган жерден эле түздөн-түз Сибирге айдап жөнөгөндө элес басымдуу болуп келген. Токтогул ири суудан камалган топ менен кошо Наманганга келип отурат. Камалган күнү 1898 жылдын 11-июнү. Наманган шаарына келип, ал жерден сурак боло отуруп, 3 августта гана өкүмүн угат. Анан августтун 2-бөлүгүндө гана Токтогул башка тагдырлаштар менен узун, азаптуу, барсаң кайткыс жолго чыгат. Токтогул жана аны менен кошо айдалгандардын сүргүнгө чейинки болгон жолу азаптуу болгонунда күмөн жок. Каспий деңизинин чыгыш жээгиндеги бүгүн Түркмөнбаш аталып жүргөн шаар бар. Ал убакта Красноводский аталып турган. 1880 жылы башталып, 1889 жылы салынып бүткөн 1-Орто Азиядагы темир жол менен токоңдор Наманган шаарынан чыгышып Красноводскийге келишет. Бул жерден сүргүнгө айдалып келе жаткан кыргыздар өмүрүндө алгачкы жолу А. деги эле деңизди көрүшөт, Б. кемеге түшүшөт. Каспийди түндүк батышка кесип өтүп Астраханга келишет. Ал жерден ары Саратов аркылуу Москва. Москванын борбордук бөлүштүрүү түрмөсүнө токтогулдар кеч күздө жетишет. Москва Токтогулду жарым жыл чыгармайт. 1899 жылдын 13-июлунда Токоң Тобольскийдагы борбордук сүргүн түрмөсүнө которулуп келет. Тобольскийде Токтогул Москва менен салыштырмалуу көбүрөөк кармалып калат. 1901 жылдын 19-июлунда улуу акын Иркутскийдеги, ошол кездеги бүткүл империяга атактуу болуп турган Александровский централ түрмөсүнө айдалып келет.
Бул жерде токтогул көпкө кармалбайт. 1-2 айдын ичинде ал сүргүндөгү экинчи баскычка чыгып, Иркутск шаарынан анча алыс эмес жердеги Усть-Балейский жана Посол болуштуктарында 1904 жылга чейин жашап калат. Сүргүнгө айдалган адамдар жазасын 3 баскычта өтүшкөн. Биринчи баскычта жүргөндө алардын колунда жана бутунда кишен салынуу болот. Экинчи баскычка чыкканда гана колу бутунан кишен алынып салынат. Токтогул сүргүндөгү экинчи баскычка Тобойск түрмөсүнөн Иркутскидеги Александровский Централ түрмөсүнө которулгандан кийин 1-2 айдан соң өтөт. Ал эми 3-чү баскыч бул толук кандуу бир айылда жашаганга укугу бар, ошол айылда расмий каттоодон өткөн күбөлүгү бар сүргүнчүнү түшүндүргөн. Буга Токоң Сибирден кайтуусуна жакын калганда гана өткөн. Биринчиси бул катуу режимдеги каторгалык режим. Биринчи баскычта каторгалык режим. Бул каторгалык режимде колу бутуна кишен салынып, ошол түрмөдөн чыгарылбай, ошол жерде бекем кармалат. Экинчиси каторга ссылка деп коет. Бул каторга ссылка деген экинчи баскычы. Мында жана кишендер иштеп аткан мезгилде башка учурларда кишендер колдорунан, буттарынан бошотулат дагы, түрмөгө күнгө келип, кайра алып барып, ошол жерден алтын кенинде болобу, темир жолдо болобу, башка жерде болобу ошондо иштелет. А үчүнчү баскычы бул каторга ссылкадан каторга поселение деп коет. Бир ошол жердеги Иркутский губерниясынын бир областына, районго, айылдарга барып катталат. Ошол айылдан эч жака чыкпайт. Бир айына бир жолу ошол жердеги полицияга барып катталып, мен бул жердемин деп ошону билдирип турат. И үчүнчү категорияга өткөндө ошондой абалда болгон. 1904 жылдын 7 августунда Иркутск губерния башкармасынын түрмөлүк бөлүмүнүн токтомуна ылайык Токтогул Сатылганов Балаганск уездиндеги Яндинск болуштугуна жөнөтүлгөн. Бул орун которуу Токтогул үчүн жакшы жашаан эле. Не дегенде Токоң бул күндөн тартып сүргүндүн эң акыркы баскычы 3-чү баскычка чыккан. Яндинск волостунда катталып, ошол болуштуктун аймагындагы Көйтөн кыштакчасында туруп калат. Андан тышкары Токтогулга Забайкал облусунда жашоого укуктуулугун билдирген күбөлүк кат берилген. Ленин Владимир Ильич. СССР курамына кирген өлкөлөрдүн аймагында ушул Лениндин айкели турбаган бир дагы шаар жок болсо керектир. 1904 жылы 30 июлунда Россия падышачылыгынын акыркы императору Николай II мынакей сүрөттө ортодо жападан жалгыз бир уул күтөт. Алексей Романов. Мынакей сүрөттө. Алексей Николаевич бул жарык дүйнөгө келген соң болгону 14 жыл жашайт. Себеби 1918 жылдын 17 июлунда тактыдан кулаган император Екатеринбургда сүргүндө жүргөндө Лениндин көрсөтмөсү менен бүт императорлук үй бүлө атылып өлтүрүлгөн. Ошол каргашалуу түнү андагы 14 жаштагы Алексей Николаевич дагы өлтүрүлүптүр. Деги эле Алексей Романовду 1904 жылы бул жарык дүйнөгө келүүсү ушул империянын аймагында жашаган миңдеген түрмөчүлөрдү, сүргүнчүлөрдү сүйүндүргөн. Не дегенде бул окуяга байланыштырып кубанычы койнуна батпаган император империянын аймагында манифест жарыялайт. Ага ылайык ушул өзүнүн жаза мөөнөтүнүн жартысын өтөп койгондор боштондукка чыгарылуусу шартталган. Бул мунапыстын жоголоруна биздин Токтогул Сатылганов дагы илиниш керек эле. Ошо мураскор Алексей төрөлгөндө падыша мына 11 августта өзүнүн мунапысын, манифестин чыгарды. Бул манифест боюнча ушул түрмөдө жаткандар, же болбосо өзүнүн мөөнөтүнүн жарымын өтөп, поселениеде жүргөндөр таптакыр бошотулду. Аларга мына каалаган жерлеринде жашаганга, керек болсо өзүнүн мекенинде жашаганга уруксат берген мына падышанын манифести чыкты. Мына ушул манифест боюнча эми бул жерден кете берсең болот, өзүңүн жериңе кете берсең болот деп ошол жердеги сабаттуу, билимдүү адамдар Токтогулга түшүндүрүп берет. Эң орчундуу учур. Биз көп учурда Токтогулду сүргүндөн качып келди деп ойлоп келебиз. Балким бул тууралуу Токтогул өзү дагы ошентип ойлогондур. Бирок карап көрбөйсүздөрбү? 1904 жылы орус императору мунапыс жарыялап отурат. Эгерде Токтогул 1898 жылы соттолгон болсо, 7 жылга, анда 1904 жылы ал сүргүндө жүргөнүнө 6 жыл болот. Демек, 1904 жылы ал мунапыстын негизинде автоматтык түрдө боштондукка чыгарылыш керек эле. Болгон маселе Токоң 1905 жылдын кеч күзүндө кайтып келген болсо, Иркутсктан чыгып жатканда жаза мөөнөтүн өтөп бүттүм деген актык кагазын ала келди болду экен деген талуулуу суроо. Манифесттин негизинде алып барып катталбайт эч жерге. Колунда документи бар. Ушул Көйтөн кыштагында жашаганга укуктуу деп.
ошол документи менен 1905-жылы эрте көктөмдө кадимгидей эле тааныштар аркылуу поездге билет алып, ошол билет менен Иркутск аркылуу келип, андан ары Омскиге чейин келип, Омскиден түшүп калат дагы. Анан Омскиден баштап Казак талаасын аралап, өзүнүн ырында жазып атпайбы? 6 айлап ушундай жөө жүрүп, Казак талаасын аралап, ушинтип отуруп келип, эптеп кеч күздө жаңыдан муз жаңы тоңо баштаган мезгилде мен өзүмүн жериме келдим, элиме келдим деп жазып атпайбы? Демек, эрте көктөмдөн баштап Казак талаасын аралап жүргөн мезгилдердин баарын эсепке алсак, бир март, апрель айдан баштап кеч күзгө чейин бул 6 айга чыгып атат. Демек, Токтогул Сатылганов эч кандай сүргүндөн качкан жок. Жанакындай падышанын мыйзамдуу чыгарган манифестинин негизинде мына деп туруп, ал жактан өзүнүн жерине, өзүнүн укугу боюнча келип, бул кетмен төбөгө келет. 1913-жылдын 15 январында Токтогул менен чогуу келгенде айтылып жүргөн Айдар Ала кармалат. Бул кабар Токтогулду катуу түйшүккө салат, ойлондурат. Себеби жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп келген адамдар колундагы документтер менен келип, уездик начальниктен каттоодон өтүүгө тийиш болгон. 1905-жылы эле келген Токоң 1910-жылга чейин сүргүндөн бошонуп келгенде өзүн ишенимдүү алып жүргөн. Бирок албетте колунда кагаз жок болгондуктан кайсыл бир күнү бийлик териштире турган болсо, качып келгендеги белгилүү болуп калмак. Токтогулдун өмүр таржымалындагы эң олуттуу маселелердин бири дал ушул жерде. 1905-жылдан 1910-жылга чейин Токтогул каякта кантип качан жүргөн? А эмнеге дегиле 1910-жыл? Не украл? Нет. А в чем твой грех? Мой грех в том, что я искал справедливости. 1910-жылдын апрелинде Токтогул тобокелчиликке салып, Фергана облустук губернаторуна өзүн суусамыр болуштугундагы экинчи айылына каттоосун өтүнүп арыз жазат. Архивде бул кат табылбаса дагы катта келтирилген жагдайларды такташтыруу иретинде облустук башкармачылыктан Наманган уездине 87-20 номериндеги буйрук түшкөнү белгилүү. Көрсө Наманган уездинин Нанай участкасынын приставы Токтогул кат жазгандан кийин аны менен беттешүүгөбү же тактоогобу Айтор Токоң турган жерге келген экен. Келсе Токтогул үйүндө жок болуп калабы же чочулап жашынып калабы Айтор арыздын ээсин пристав таппай коет. Анан Токтогулдун ушунчалык бир жанакындай бир чын эле ошондой болгонбу? 1905-жылы келгенби? Же болбосо мурда эми мен ал убакта илимден кандидаттагы бара элек болчумун, анан илимден докторлоруна, профессорлорго, кандидаттарга мен эми кантип каршы чыгам? Алардын айтканын кантип төгүнгө чыгам деп отуруп туруп, анан акырынан архивден архивге изилдеп отуруп туруп, анан акырынан бир күнү Ташкенттен мына Токтогулдун мына өзүнүн 10-жылы жазган катын таап алдым. Ушул кат колго тийгенде кубанычты, сүйүнүчтү жөн эле айтпагыла. Кадимгидей ордунан тура калып кыйкырган учур болгон. Ал эми Кыязмалда Касымов көрсөтүп жаткан бул кат Токтогулдун экинчи каты. 7 майда ошол эле өтүнүч менен Токтогул Фергана облустук губернаторуна кайрылат. Мартабалуу Балаан даражалуу Фергана вилаятынын уяну губернатор Хазратимиздин жанабларыне Наманган районунун суусамыр болушунун экинчи айылынын кыргызы Туктекул Сатылган Оглидан арызнаме арызымыздын маазмунун баян кыламын. Тиланып аягыңызга башымды коюп, хузур тутуп кол кошуруп, арзоом ушбудур. 1898-жылынын май айында катышып шибар болгон едим. 7 жылга актаан кеткен едим. Хазрат Ак падышамыздын ундан бери 3 минаписи болду. Яна таксыр 1898-жылда Үркүт губерниясында болдум. Шундан бери падышанын кызматында жүрүр едим. Машине, таш көмүр жолунда көп жыл изасият көрдүм. Даулетиңизде эмди тагдыр буу күндө аягыңызга башымды коюп, күлөңкеңизге шолдап сайоо кылып келдим. 1909-жылында 20 декабрде Алматага келдим. 1910-жылдын 22 февралында Хазрат губернатор генералга арыз бердим. Энди 12 жыл болду. Сиздин баккы колуңузга формайыш кылып, көзүндү яшаан көрүп, каламыңыздын учунан үмүт тутуп, кол кошуруп, уз калкымдын ичинде фооруку ман тапшырып кояр микенсиз деп, зар-зар жыгылап рахым кыла микенсиз деп арзы берүүчү Токтекул Сатылган уулу тамга салдым. 1910-жылдын
7 майда. Токтогулдун бул арыздамеси Фергана областынын аскер губернаторуна 28 майда жетип, ал жерден 31 майда Наманган уездинин начальнигине сүргүндөн келген кыргыз Токтосун Сатылганов туугандардын арасында жашаганга уруксат сурап, Сибирге кетирбөөнү өтүнөт. Ал тууралуу маалыматтарды топтоп жыйынтык чыгаргыла деп билдирүү жиберилет. 1910 жылдын 11 июнунда Наманган уездинин башчысынын милдетин аткаруучу Фергана облустук башкармасына Сатылганов колунда Сибирден бошонуп келди деген күбөлүгү бар баштанып, суусамыр болушунан 2 айылында каттоо тууралуу арыза берген. Облустук башкармасы тарабынан 9 апрель номер 8720 деп катталган анын бул арызы Нанай участкалык приставка текшерүүгө жөнөтүлгөн. Суусамыр болуштугуна участкалык пристав барганда Сатылганов жашынып калган. Пристав мерке чебине келип, ал тууралуу маалыматтарды 3 апрель номер 4097 деп белги коюлган кат менен жөнөткөн болчу. Сатылгановдун 2 айылга каттоосун канааттандырууга болбойт же тактап айтканда, анын Сибирден кетүүгө жана мурдагы жеринде жашоого уруксаты жок шекилдүү. Бул токтогул үчүн мөөр басылган өкүмдөй эле болгон. Себеби мындан өтпөй эле Аксылык би Жуманалы акындын артынан сая түшүп келип, токтогулду кол бутуна байлап айдап кетет. Көп адамдардын айтымында бул операцияда Жуманалыда бир нерсе кызыктар болгон экен. Себеби ар жакта жаткан Аксылык би менен берки кетмен төбөдө жаткан Токтогулдун кандай чатагы бар болуш керек эле деген суроо туулбай койбойт. Токтогулдун экинчи камалуусу тууралуу ар кайсы варианты божомолдосо болот. Бирок чын-чынына келгенде Токтогулдун экинчи камалуусу бул анын биринчи камалуусундай эле саясий оюндун жыйынтыгынан келип чыккан. Наманган уезди боюнча болуштук шайлоо башталайын деп турган кез. Арым элдин башчысы Ыса Болуш уездин начальнигине олчойто параны берип, Тилмештин кучагын чокчо дүйнө толтуруп туруп, шайлоо аштырбай коет. Шайлоо болбойт. Шайлоосуз эле Болуш өзүм болом деп. Ыса Болуштун бул жоруун карап турган анын саясий оппоненттери жонотурушмак беле, жонотурушпайт да. Шиберден качып келген качкынырчы Токтогулду кармап жатып алып, ырдатып жүрөт деген айып менен укмуш бир комбинат сөйлөп табышат. Ал комбинациянын негизги пландары: А. Качкынырчы Токтогулду кармап барып уездин начальнигине тапшыруу. Б. Сен не качкынырчыны катып жатасың деген айып менен Ыса Болушту ушунчалык бир уят кароо. В. Эгерде бул эки план ишке аша турган болсо, уездин начальнигин ынандырып туруп, Болуштукта шайлоо ачтыруу. Керемет план, э? Жуманалы кармап кеткен соң Арым Болуштугунда болуп көрбөгөндөй элдин ынтымактуу иш алып баруусу башталат. Токтогулду кайра камап, айдап кетиптир деген жөө сөз эл ишин заматта аралап чыгып, улуу акындын тагдырына кайдыгер карабаган жан калбаптыр. Бардыгы биргелешип, чогула калып, кантип Токтогулду бошотуп алуунун амалын ойлонуштура башташат. Эртеси күн тие төрүлүп миңден ашык киши чогулду. Кыштактагы өзбек, орустар бул эмне тополоң болду деп чоочулап, анан түшүнгөндөн кийин алар дагы кошулду. Бий болуштардын чыгымын тартып темсилеп, куурап жүргүчө Токтогул үчүн мөөрүн баспагандарын өлтүрүп, Токтогул менен Сибирге кеткенибиз жакшы деп чоң чоколор жулкунушса, булардын ачуусунан бийлер эмес кошо чаап, кошо кыйкырып жүргөн менин эсим чыкты. Токтогул экинчи жолу камалганда Наманган түрмөсүнө бул жолу жарым жылча жатып калат. Чогулган эл арызданышып, чоңдорго өтүнүч кат жазышып отуруп, улуу акындын бошонуп келүүсүнө чоң күч болуп беришкен экен. Наманган уездин начальниги аскер губернатордун макулдугу менен Токтогулдун Сибирдеги акыркы катталган жерине кат жөнөтүп, иштин чоо жайын аныктаган делет. Кыязы 1904 жылдагы императордун мунапысы жана ошондой эле бир болуш элдин жапырт туруп суранып жатышы өз таасирин тийгизсе керек. Акынды жарым жыл өткөндөн кийин экинчи камагынан азаттыкка бошотушат. Токтогул түрмөдөн биротолу бошоп келе жатканда алдынан тосуп чыккан Сансел бүгүнкүдөй көзүмө элестеп турат. Током тоскон элге кол кармашып көрүшө берип, чарчап суй жыгылды. Калга Киев. Токтогулдун замандаштарынын эскермелери. Током басып өткөн Иркутск облусундагы Александровский централ түрмөсүнүн бүгүнкү көрүнүшү. Бүгүнкү күндө Токтогул Сатылгановдун ысымын даңазалап, анын тарыхтагы ордун ролун аныктап тактап жаткан аракеттери арбын. Кыяз Малдакасымов 2014 жылдын жай мезгилинде атайын бир топ менен Токтогул акындын өмүр таржымалын изилдөөгө Иркутск шаарына барып келди. Бул илимий экспедиция Токтогулду таануу үчүн маанилүү экенин айтпаса дагы белгилөөдүр.
Өкүнүчтүүсү гана мындай экспедициялардын аздыгы. Ар бир 5-10 жыл сайын Токтогулдун баланча жылдыгы, Токтогулдун түгүнчү жылдыгы деп көп мааракелер өтүп келет. Бирок Токтогулду таануу үчүн абадай керек болгон илимий экспедициялар ушул эле эгемен жылдардыкын санай турган болсок, бир колдун манжалары да көптүк кылса керектир. Мааракени белгилөө маанилүү иш. Бирок Токтогулду таанууда дейт дептир деген ооз-эки архивдерге эмес, кол жазма архивдерге негизделген материалдарды топтосок, өзүбүздүн кылган ишибиз дагы олуттуу көрүнмөк. Анын үстүнө инктер же болбосо Египеттин фараондору жашап өткөн 1000 жылдар мурунку эмес, кечээ жакынкы эле 1864 менен 1930 жылдардын ортолору. Мына ошентип Иркутский областынын архивинде бизден 10 күндүк жумуш аяктады. Бул жерде биз Токтогул сатылгандын 1898 жылдан 1905 жылга чейин мына ушул Иркутский областында жүргөн өтө бир кайгылуу, өтө бир өкүнүчтүү бир оор жылдары мына ушул архивде, биздин маңдайыбызда турган архивде ар тараптан кеңири чагылдырган. Бул жерге мына биз атайын иликтөө үчүн тарыхчылардан алгачкы иреттен келип отурсак, буюрса кийинки муун бул биз үлгүрбөй алган, биздин колубузга жетпей калган документтерди дагы изилдеп, дагы ушул Кыргызстандан сүргүнгө айдалган бир мыкты атуулдардын тарыхын изилдеп, андан ары тарыхты кеңейтет деген ой пикир менен биз бүгүн ушу Иркутскийдеги архивдик экспедициябызды жыйынтыктап өз мекенибизге мына сапар тарткан турабыз. Биздин ишибиздин ийгилиги, жыйынтыгы өтө мыкты болду. 54 жылы эски районунда анда көл баскан жерге Токтогул атанын азыркы дом культуранын алдында турган эстелигин коет экен. Ошондо элдин баары чогулуп митинг болуп атса, Коргол ата ак элешеге минип келип калганда бирөө айтты дейт: "Коргол ата, сиз Токтогулдун окуучусу болгонсуз. Кана Токтогул токомду карап туруп бир ырдап коюңуз эстелигине" дегенде Коргол айтып атат дейт: "А токо, сүрөтүңө турат, ой өзүң жок. Сүйлейин десең, сөзүң жок. Солнуп тамдан тиктейин окшуңдаган корголдун. Ошоңо эле жактаңай көзү жок. Токоң айкелиңе турат, ой өзүң жок. Айты шаргаң, сөзүң жок. Амалын таап тиктейин акшыңдаган корголдун. Ушуң абалкыдай ай көзү жок. Эй токоң, элесиңе турат, ой өзүң жок. Эскертип айтар, сөзүң жок. Эсебин таап тиктейин эси кеткен токоңдун. Токоң эселкидей ай көзү жок. Саз сүйденин ичинде салынган током тамы бар. Сайында аккан булакта саябан чыккан талы бар. Айтпасам акын токомду арбагымага таарынар. Айтып калат кеп кылып акынды көргөн карылар. Торгойдо током жашынан тоо булбул экен ашынган. Токтогул ырдап жатат деп толкуган эли шашылган. 9 күнү ырдаса толкуну араң басылган. Сайраптыр током жашынан санатыры ашынган. Сабалап током ырдаса сандаган эли шашылган. Кедай канды айтканда келген эл бүтүн жашыган. Акырында айта кетчү дагы бир тема бул Токтогул Сатылгановдун Кетментөөдөгү музейи. Токтогул Сатылгановдун музейи ошо 1989 жылдын 5 октябрында 125 жылдык мааракесинде курулган. Мына ушул музей өзү 3 экспозициялык залдан турат да. Кыскача айтканда мына ошо биринчи залы Токтогул атабыздын төрөлгөнүнөн, балалык чагы, чыгармачылыгы, сүргүнгө кеткендегиси, сүргүндөн келгендегиси менен камтылат. Экинчи залы анын сүргүндөн келгенден кийинки революция, жер суу реформасы, шакирттери, өзүнүн бала чакасы, тууган уругу болуп камтылат. Үчүнчү залы Токтогул сыйлыгын СССР убагындагы Токтогул сыйлыгынын лауреаттары менен камтылат. Музей бүгүнкү абалында сыртынан да ичинен да оңдоп түзөөгө муктаж болуп турганын байкалат. Уникалдуу материалдарды жакшы сактай турган шарттардын жетишпей тургандыгын айтсак болот. Алардын бири мына бул. Током негизи диğerинен эле ушунчалык кичипейли адамгерчиликтүү адам болгондон кийин бардык адамдар менен бир жакшы мамиледе болуптур да. Алардын бири Жумай Жокубаев, Кетментөө районунун биринчи секретары. Эми ошол кездеги мамлекеттик кызматкерлердин кадрлык ротациясын карабайсызбы?
Ысык-Көл областынын Түп районунун тургуну Жумай Жылкыбаев Кетментөө районунун биринчи секретары болуп дайындалат. Анан 30-жылы болот да бул окуячы. 30-жылдан баштап 33-жылга чейин Токогулдун көзү өтүп кеткенге чейин Жумай Жылкыбаев менен Токтогул Сатылганов ушунчалык бир жылуу мамиледе болуптур да. Бул тон ошол улуу акындын өзүнүн тону. Качан берилгени белгисиз, негизи Токтогул өзүнүн жакшы көргөн адамдарына комузда көбүн эсе белекке бериши эмес беле. Негидир Жумай Жылкыбаевга Токтогул Сатылганов өзүнүн тонун белекке берген экен. Бул эми жаңы музей болуп калды, мындайраак бассак эле эски музей бар. Ошол музейинде Токтогул Сатылгановдун 100 жылдык мааракесинде Жумай Жылкыбаев улуу акындан алган өзүнүн кымбат баалуу белегин, ал үчүн ушунчалык бир кымбат баалуу белек болсо керектир, ошол музейге алып келип кайтарып берген экен. Музейди аралап жүрсөң, биринин артынан бири керемет нерселерге жолугасың. Токтогул ири атеист акын болгон. Ал дин өкүлдөрү, эшен калпа, кожо молдолордун түп магызын түшүнүүдө Октябрь революциясына чейин эч бир акын көтөрүлө албаган деңгээлде турат. Мына саясатты караңыз, Албетте, кеңеш өкмөтүнө ушул Токтогул Сатылганов деген акыныбызга көңүлүн буруп, анын өмүр таржымалын тургузууда, ырсаптарын жыйноодо ар кандай токтомдорду токуп, ошол эле көмөк көрсөткөн үчүн чоң рахмат деңизчи. Бирок ошол эле убакта мынун деп Токтогул ири атеист акын болгон деп, кара менен актын үстүнө каш кайта жазып маалымат берип жатканына айла жоктон күлкүм келет да. Эмне дегенде көп ушул улуу акынды көрүп калган, аны менен чогуу жүрүп калган адамдардын эскермелеринде көп эле жерде далил келтирилет да. Улуу акын атеист болбой эле, мына жазылып тургандай, ушунчалык бир ыйманы бар. Кайсыл жерде жүрбөсүн, ушул ислам принциптерин туу туткан, ар дайым 5 маал намазын унутпай окуй жүргөн момун адам болуптур да. Момун болгондугу үчүн ошол өз заманынын улуу жанагы Толстой, Достоевскийлерди кошкондо ушунчалык башына чоң сынак түшүп, жананы жеңе алган болсо керектир. Чоң атам келердин алдында Бурма чоң апам түш көргөн экен. Түшүндө аян түш деп койчу. Ош түшүндө чоң атам менен бир табак, бир кесеге чоң жыгач табакка уюган жакшынакай жакшы уюган айран алып келет экен. Бирөө берет экен. Бергенде анан кийин ошо чоң апам 3 жолу ууртап, анан четин минтип жалап, анан балама бердим дейт. Балама берсем түбүнө чейин ичип, шыпкап ичип, баарын жалап чуктап ичти. Анан түшүн мындай деп жоруган экен. Балам ал кезде Сибирден келе элек кезинде. Балам аман эсен келет экен. Жеткизчү Кудайым жеткизет экен. Келет. Туура 7 жыл дегенде сүргүндөн келет. Келип кайрадан жашоону баштоого аракет кылат. Сибирге айдалганга чейин улуу акын заманбап түшүнүктөгү тамда жашаганбы маалымсыз. Бирок Сибирден келип, анда 18 эле жашар Сейдимхан апабызга үйлөнүп, 1916-жылы мондай тамды курган экен. 1916-1933 жылдары тигинеке такчасына жазылып турат. Бул үйдө улуу акын баласы Бабажан, кызы Гүлсара, жубайы Сейдимхан апабыз менен төртөө болуп жашашыптыр. Баягы Сибирден келгенче жалгыз уулу Топчубай өлүп калат. Анан бала артымда туяк калса экен деп ар бир эле инсан ойлойт да. Анан кийин Бабата деген Аксыда мазар бар экен. Ошол жака анан кийин биздин чоң апабыз Сейдимхан менен барып анан кийин мазар тайып ошол жака барып тиленип, бала тилеп келишет экен. Анан ошондон кийин төрөлгөн балдарын токтогону ушул Гүлсара эжебиз азан чакырып айткан койгон аты Шакай экен. Анан кийин ошо менин атам 26-жылы төрөлөт экен. Атын Бабажан коюп. Токтогул менен Сейдимхандын ортосунда Бабажан менен Шакайдан тышкарыдагы балдар болгон. Бирок чарчап калышкан.
Бабажан атасынын жолун жолдоп чыгармачыл адам болуп, көп жылдар бою улуттук филармонияда иштеп, 1991-жылы көз жумган. Ал эми Шакайдын тагдыры кыска эле болуп, 1924-жылы жарык дүйнөгө келип, 1961-жылы кеч күздө өзүнүн Фрунзедеги үйүндө кырсык басып, жалгыз кызы Насият менен чогуу мынакей бул сүрөттө иске тунчугуп кайтыш болгон. Бабажандан 6 бала, 3 уул, 3 кыз. Ошондой эле Токтогулдун бир тууган карындашы Токто бөбү дагы болгон. Токто бөбүдөн да балдары бар. — 1933-жылы жалбырактар саргайып, асман алалып болуп турган кеч күз. Токтогул көптөн бери ооруп төшөктө. Акыбал абдан начар, районго чейин жол алыс. Илгери карыялар ысык оору менен эле муздак оору болот деп айтышат эле го. Сейдимкан апабыз мына ылдый жактагы Чолпонт айылынан табыптар чакырып келип көрсөтөт. Жардам жок. Же районго жете албайт, же кичинекей баласын таштап кете албайт. Кыскасы, таштактуу чыккан Токтогулдун тагдырынын акыр күндөрү дагы оор өткөн экен. Улуу акын дал ушул бөлмөдө өзүнүн жубайы Сейдимкан апабыздын колунда каза болот. Кайсы күн экенин так маалымат жок, бирок ошол күнү кыргыз журту өзүнүн тарыхындагы эң бир үлгүлүү уулдарынан ажыраганын кийин сезип, күйүтүнүп, сыздап калат. Ал эми улуу жаратылыш ошондо эле сезген бебейм, токоң кеткен күнү тоо тараптан муздак ызгаар шамал уруп, бак тарактардын жалбырактарын күйүлүп, жанагы асманды каптаган ак булуттардан мына жаан жайын деп калган экен. Токтогулдун жакындары коюлган жайыт, келини, уулу Бабажандын жубайы Далбай кызы Гулиза. 1933-2008 кечээ жакында эле. Андан соң мынакей уулу, Токтогул уулу Бабажан. Дагы бир кыргыздын чыган инсаны Чыңгыз Айтматов менен жашташ экен, 1928-1991. Бул деле кечээ жакында эле. Улуу акындын жараткан алдында өмүрлүк жолунда күбө болчу адам Маатке кызы Сейдимкан, жубайы, 1883-1960. Кыязы ар бир өзгө кайсы бир убакта өз кезегинде бул дүйнө менен кош айтышуу тагдыры буйрса керек. Бирок бирөөбүзгө дагы ушул Токтогулдай өмүрлүк жол буйрубаса керектир. Улуу акындын мүрзөсү. Өзү бойлуу өскөн Узун Акматтын жээгинде шаркыраган суунун үнүн тыңшап жаткан жерде шаркыратмадай эле төккөн токоңдун булбул үнү болду эми угулбайттыр. Бирок ушундай инсан жаралган улуу кыргыз эли аман болсо, ала тоонун кучагынан дагы талантты ташкындаган токоңдор, булбулдар чыга береринде шек жок. Кереметтүү күүгө толгон сезими, эл акыны толкунданткан эсими. Тирүүлүктө тура бересиз түбөлүк, өтсө дагы нечен жылдар кесими.